2020 жылдын 15 майында Кыргыз-Өзбек университетинин эл аралык байланыштар жана инвестиция департаментинин демилгеси менен ааламдашуу доорундағы үй-бүлө баалуулуктарынын көйгөйлөрү аттуу эл аралык илимий практикалык конференция онлайн түрүндө болуп өттү. Конференцияга Түркиянын, Өзбекстандын, Казакстандын жогорку окуу жайларында эмгектенген ири илимпоздор, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын жана өлкөбүздүн бардык аймактарындагы жогорку окуу жайларынын ректору баштаган көрүнүктүү окумуштуулар катышты. Алып баруучу өткөрүлүп жаткан илимий практикалык конференциянын максаты боюнча кыскача токтолуп, катышуучулар менен тааныштыргандан кийин алгачкы сөздү Кыргыз-Өзбек университетинин ректору, экономик илимдердин доктору, профессор Чаткалбай Райымбаевке берди. Ректор Чаткалбай Райымбаев өз сөзүндө бүгүнкү коомдогу үй-бүлөнүн орду, үй-бүлө маселесинде келип чыккан көйгөйлөрдүн өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүшүндө тийгизген таасирлерине токтолду. Эркин форматта өткөрүлгөн илимий конференциянын жүрүшүндө сый конок иретинде катышкан көрүнүктүү окумуштуулар улуттук баалуулуктардын ичинде үй-бүлөлүк баалуулуктардын ордун баса белгилешти. Технологиялык башкаруу доорундағы үй-бүлөнүн бүтүндүгү, үй-бүлөлүк таалим-тарбия коомдун өсүп өнүгүшүндөгү негизги таяныч боло тургандыгын айтышты. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлүк илимпоздор кыргыз окумуштуулардын пикирлерине ар тараптуу колдоо көрсөтүштү. Өз өлкөсүндөгү үй-бүлөлүк баалуулуктар улуттук өзгөчөлүктөрдү чагылдырып турат деген көз караштарын билдиришти. Эркин форматтагы докладдардан кийин 7 пункттан турган резолюцияны кабыл алуу менен эл аралык илимий практикалык конференция өз ишин жыйынтыктады.